Мактоо кимге жакпайт? Апам ушундай сөзү бар, мактоо кимге жакпайт деген. Биз адамды мактайбыз. Адамга мактоо жагат, бирок адам көп учурда мактоого татыктуу эмес. Өзгөчө бирөөнү көзүнчө мактасаң, бул туура эмес экен, анткени биздин пайгамбарыбыз айткан экен. Эгерде көзүнчө мактасаң, анын белин сындырганың, өлтүргөнүң деп. Не себептен дегенде, адам татыктуу болбосо дагы бетине мактап койсоң, өзүн өзгөчө сезип калат, ошого ишенип алат. Өзүн жакшы көрө баштайт. Бирок артына мактаган уруксат бар экен. Анткени артына мактап койсоң, сени жакшы көрөт дейт, бирок көзүнчө мактасаң, өзүн жакшы көргөндү үйрөнөт дейт. Өзүн жакшы көрүү адамдын токтолушуна себеп, аркага кетишине себеп. Анткени адам ордунда турбайт, же алдыга кетет, же аркага кетет. Анан мен деген сезим келгенден баштап адам өсө албайт. Мисалы, бышканаштын келечеги жок да. Сактап койсоң сасып кетет, же чирип кетет, дагы бышыра берсең күйүп кетет, табак тартып кетет, буланып кетет дегендей. А бирок бышпаган аштын келечеги бар. Даамын татып көрсөң, туз кем болсо туз кошосуң, мурч кем болсо мурч кошосуң, суусу көп болсо суусун аздайтып койсоң болот, калемпир кошсоң болот, пияз кошсоң болот. Ошон үчүн адам мен быштым, мен кыйынмын дегенден баштап болду өсө албайт. Кудай ошо мен быштым, мен деген сезимден өз сактасын. Ыйык Куранда деле жараткан Алла деле мен деп бир жолу айтпаптыр, биз деп. Өз жалгыз болсо да бизге өрнөк болсун деп балким ошондой дегендир. Бул өзүн мактоо жана өзгөнү мактоо жөнүндө сөз болуп атат, бирок эң жаманы адамдын өзүн өзү мактаган. Мактанчактык бул жаман сыпат, арам деп бекер айтылбайт. Кийинки мезгилдерде бир аз мактанчак болуп баратабыз. Кыргыз элим, улуу эл, тиякты чапканбыз, биякты чапканбыз. Манас атам анткен, мынткен. Анан улуу маданиятыбыз бар, өзгөчөбүз, кыйынбыз, жаратылыш укмуш, меймандоспуз. Албетте, меймандостук бардык элдерде бар. Маданият бардык элдерде бар. Тарых бардык элдерде бар. Өзгөчөлөнгөн инсандар бардык элдерде бар. Ошон үчүн эгерде Манас атамдын ийгилиги боло турган болсо, бул Манас атабыздын эмгеги. Ошол дордогу. Улуу каганат курганбыз деп мактанабыз. Кана эми ошол каганат качан болду эле? Ошол мезгилдеги ата бабаларыбыздын эмгеги. А биз кийинки биз менен сыймыктана турган эмне иш кылдык? Кеп мына ушунда турат. Эмнени кыйраттык? Эмне жасадык? Бирок бул элибизди кемсинтүү эмес, өзүбүздү бир төмөн тутуу эмес. Негизи төмөн туткан жакшы. Бул тескерисинче минусту айтуу жакшы, анткени минустун бир өзгөчөлүгү бар. Бир сызык кошуп койсоң плюска айланат. Бирок плюсту минуска айландыра албайсың. Ошол жери бар. Айтайын дегеним, мен Жапонияда окудум эле. Жапондордо бир сезим бар. Биз аракет кылдык, иштедик, өстүк, өндүк, технологиябыз, инфраструктурабыз, экономикабыз. Алдыга бир топ эле кеттик. Бирок эми каяка барарыбызды билбей турабыз дейт. Анткени чындап эле карасаң, айдоосу жок, поезддер кетип атат, аралдарды куруп койгон деңиздерге. Анан үйлөрдүн үстүндө турсаң, жанынан поезд өтүп кетет. Технологиясы укмуш, Асимо деген робот чыккан, адамдын оюн окуй турган. Чындап эле биз жерге жеттик, дагы каяка барабыз деп кыйналып турган учурубуз дейт. Жолубузду таппай, стресс болуп, арманда турган учурубуз дейт. Бирок силер төрт тарабыңарга була дейт да. Биз ушуга шүгүр дейли. Өсөлү десек, өнөлү десек, ойлонолу десек, жол табалы десек, бизде потенциал көрөнгө аябай бай. Биз ушуга шүгүр дейли. Ошон үчүн мактанганды коюп, үйрөнгөндүн аракетин кылсак өтө маанилүү. Үйрөнмөй сайын биз өсө албайбыз. Петр биринчи аракет кылып үйрөндү, батышка барды, Голландияда жүрдү, кеме жасаганды үйрөндү, өндүрүштү үйрөндү, алардын жетишкендиктерине социалды үйрөндү, анан ошону алып келди, Россияда өнүгүү башталды. Ал мезгилде эми абсолюттук монархия болгон, падыша эмне десе түү деген түкүрүгү жерге түшпөй турган заман болгон, ошон үчүн анын колунан келди бир мамлекетти өзгөртүүгө. Чамасы жетти. Ошол эле жапондор көпкө чейин изоляцияда жашаган, канча кылым бою. Чек арасын ачты, Мейджи деген бир доор болду. Ошондо көрүнгөндөн үйрөнө баштады. Булар робот жасаганды америкалыктардан үйрөндү, машина жасаганды дагы батыштан үйрөндү. Бирок булардын роботтору, булардын сааттары, булардын машиналары азыр дүйнөлүк рынок дейлеп алды. Керек болсо Американын өзүндө дагы Американын машинасына караганда Япониянын машинасы балким көбүрөөк минет болсо керек. Кытай бүт дүйнөнү үйрөнүп атат, үйрөнүп отуруп, мына Советтер Союзунун учурунда бизге окууга келишкен, балким Бауманга, борбордук окуучуларга келип, ал жактан физика боюнча, химия боюнча, же жаңы технология боюнча бир аз маалымат үйрөнсө, түнү менен Кытайга жөнөткөн студенттер болгон экен. Алар миссия менен келген. Ошон үчүн атаң 60-ка чыкканда алдап сулап күчүн ал деген бекер сөз эмес, анын акылын үйрөн, өздөштүр, пайдалан, кийинкилерге мурас кыл деген бир идеология жатат да. Мындай мисалдар толтура.
мындай мисалдар толтура. Азыркы мына Азиянын жолборстары деген Малайзия канча үйрөндү, Сингапур, Ли Куан Юнун 3-чү дүйнөдөн 1-чи дүйнөгө деген чыгармасын окуган адам түшүнөт. Алар үйрөнгөн. Мисалы биз инвесторду чакырып атабыз. Алар бул жактан кирешесин алып алып кетип калып атышат. Сингапур мындай кылган экен. Инвестор кел, заводуңду кур, фабрикаңды кур, бирок технологияңды, методикаңды, жетишкен ийгиликтериңди, маалыматтарыңды биздин жарандарга үйрөтүп кет деп ошол жагына аракет кылган экен. Анткени алтын күмүштү алып чыгып кетсе болот, бирок адамдын акылын, илимин алып чыгып кете албайсың. Бул өзүңдүн чыныгы байлыгың. Имам Газали айткан го, кеме чөгүп кеткенден кийин сенде калган нерсе гана сеники деп. Кеме менен кошо алтын да кетет, күмүш да кетет, доллар да кетет, евро да кетет, бирок кеме менен кошо сенин башыңдагы акылың, сенин жүрөгүңдөгү ыйманың, сенин көзүңдөгү уятың, сенин көңүлүңдөгү илимиң кетпейт. Сени менен кошо кетет алардын бардыгы. Ошон үчүн ушуга инвестиция кылыш керек. Булар эч ким уурдай албай турган, эч ким ала албай турган нерсе. Биз керек болсо өнүккөн мамлекеттер мындай турсун. Алдыга кеткен мамлекеттер мындай турсун. Жаныбарлардан үйрөнсөк болот, макулуктардан үйрөнсөк болот. Күндү кара, күнүгө бир убакта чыгат, бир убакта батат. Аны сөгөсүңбү, ага таарынасыңбы, аны урушасыңбы, аны жемелейсиңби, таасир этпейт. Дайыма жылмаят, дайыма адамдарга жылуулугун чачып турат. Айды кара ал деле ошондой. Ошон үчүн айдай күндөй деген бирөө карата сөзүң, салыштырууң адамдын көңүлүн көтөрөт. Сөздүн дагы бир магиялык касиети бар. Тикендик дегенде кандай сезим келет, күн дегенде кандай сезим келет. Ошол эле чымчыктардан үйрөнөлү. Чымчыктар эмнегедир күн чыгып келаткандай аябай катуу сайрашат. Байкасаңыздар. Анткени эртең менен жараткан ырыскы берет дейт. Эртең менен турган адамга жараткан Аллам көп ырыскы берет дейт, көп бакыт берет дейт. Чымчыктардын бизден айырмасы өздөрү туруп алып, мен эле ырыскы алсам болду дебейт да. Эл журтта ойгонсо экен, чөйрө дагы табиятта ойгонсо экен, аларга да ушул ырыскы насип кылып калса экен дегенсип сайрап элдин бардыгын ойготот. Мен ушундан өтө көп өрнөк алам. Анан күн батып бара жатканда тобо кыл дейби, шүгүр кыл дейби, ушул күнүң кандай өттү өзүң эсеп бер дейби айтор. Күн батып бараткан маалда баягы кызгыл багымтат деп коет го, ошол учурда, шам учурунда аябай байкасаңыздар, чымчыктар көп сайрашат. Алардан да бирдик үйрөнсө болот. Короздон, бирок короз десең капа болот, бирок короз эч качан уктап калбайт. Эртең менен турат, өзү менен кошо элди ойготот. Айтор көп нерселерди үйрөнсө болот. Бирок мен ушу тооктон 5 нерсе үйрөндүм эле. Бул мен айткан нерсе эмес, бул акылмандар, алымдар айткан нерсе. Ошону айткым келип атат. Тооктон сабырдуулукту үйрөнүш керек экен. Анткени тоок бир жумуртканы 22 күн басат экен. Сабырдуулук менен. Кыргыздын бир сөзү бар. Асмандан түшкөн сабыр бар, ал сабырды кылбасаң аманат жанга жабыр бар деген. Сабыр десе эле биз ойлойбуз, башка бир кыйынчылык түшкөндө ошону мындай мөңгүрөбөй, кайгырбай жеңип чыгышты түшүнөбүз. Бирок чын-чынына келгенде сабыр 3 түрдө болот. Биринчиси, баштаган ишти аягына чыгарыш үчүн дагы сабыр керек. Тил үйрөнөсүңбү, спорт менен машыгасыңбы, бизнес баштайсыңбы, сага эч ким дароо келип ийгиликти бере койбойт. Канча түйшүк бар, канча бут тосуулар бар, канча кыйынчылыктар бар. Ошолордун баарын жеңип чыгыш үчүн, ошолордун бардыгына туруштук бериш үчүн сабыр керек. Дагы бир нерсе бар, ибадат кылганга. Мисалы намаз окуш, кыштын күнү дара талашка туура келет, ысык күнү орозо тутушка туура келет, зекет бересиң, садага бересиң. Бирөөлөр урушса, адеп дегени бар, сабыр кылыш керек, көтөрүш керек. Айкөл болуш керек, берешен болуш керек. Мунун бардыгы ажыга барыш, же болбосо айт намазга келиш, бирдемелерди жатташ, үйрөнүш. Анын өзүнүн илими бар, фикх деген, же болбосо ошол эле акыйда деген, хадис деген, буларды жаттап, үйрөнүп түшүнүш, тил үйрөнүш булардын бардыгы адамдын сабырын талап кылат. Ошон үчүн сабырдын мааниси аябай көп. Анан күнөөдөн өзүңдү тыйышка да сабыр керек. Элестетип көрсөңүз, колуңда эчтеме жок. Бирок бир жумушка барып калдың, айлыгың 15 000 сом, сага бирөө 10 000 доллар пара берип атат. Ошондо напсиңди тыйып, акыретти ойлоп, жаратканды ойлоп, жоопкерчиликти ойлоп туруп баш тартсаң, буга да сабыр керек. Ошон үчүн тооктон мен сабырдуулукту үйрөндүм биринчи кезекте. Экинчиден, тооктон даанышмандуулукту үйрөнсө болот экен. Эмне себептен дегенде, тоок ошо 21-22 күнүбү жумуртканын бир жерин тешет экен. Ичиндеги жөжөсү чыгып кетиш үчүн. Өзү жарып чыга албайт дейт. Анан туңгуюк, адам да билбейт, башы каякта, буту каякта, бирок тоок билет экен, башы каякта экендигин. Мына ушундан өрнөк алсак болот. Данышмандуулук деген ошол. Биздин ата-бабалар дагы туңгуюктан жол тапканды билишкен. Баягы акелерди алалы, тарыхтагы мисалы Асан кайгын алалы, ошол эле Кетбуканы алалы, Калыгул атабыздын ырларын, ошол эле Арстанбек атабыз, Токтогул атабыз, эмне деген залкын инсандар болгон. Алардын сүйлөгөн сөздөрү, алардын бизге айткан насааттары, бизге калтырган мурастары, тарыхый мурастары, адабий мурастары, маданий мурастары бизге дагы деле жарык болуп берип атат. Ушуга шүгүр дейли.
Тооктун дагы бир өзгөчөлүгү, ал ошентип жумуртка басып турган мезгилде адамдар сууну, жемди, тумшугун алып келип берет экен. Эгерде какылыктап жүрө берсе, ал жумуртка баспаса, жемди чачып ийесиң, жеткен жетти, жетпеген калды. Ошон үчүн биз коом үчүн бирдеме кылсак, жумуртка кандай эле биз үчүн кечиресиздер, тоок биз үчүн жумуртка басып бергендей, биз да коом үчүн бир пайда иш кыла турган болсок, ырыскыбыз жеңил болот, буга ишенип коюңуздар. Берешем болсок, барт болсок, адамдарга илим менен, акыл менен, күч менен, каражат менен жардам берсек, ырыскыбыз жеңил болот. Көпчүлүгүбүз бул өмүрдү ушундай түшүнөбүз, үй салыш керек, машина алыш керек, анан ичиш керек, жеш керек, тойлорго барыш керек, пакет үйгө алып келиш керек, бүт ошо менен жашоо өтүп кетти. Адамдын маңызы, адамдын жашоосунун миссиясы бул эмес. Карап көрүңүздөр, өзүнүн курсагы үчүн ит деле, куш деле жашайт, бирок адамдын жашоосунун маңызы мында эмес. Адам бирдек үйрөнгөндө бир кемчилик пайда болушу мүмкүн, текебердик деген. Мен билет элем, башкалар билбейт деген. Бирок билим менен, сулуулук менен, жаштык менен, же болбосо күч кубат менен, бийлик менен, байлык менен адам эч качан текебердик кылбаш керек. Эмне себептен дегенде, рух түбөлүк, дене убактылуу. Канчалык сен өзүңдүн денеңди жакшы көрбө, бир күнү дененин күнү бүтөт. Мейли ал качок болсун, мейли ал мис Миран денеси болсун, рухуң денеңден чыгып кеткен эч кимдин кереги жок, алып барып көмүп коет. Ошон үчүн денеге кам көрөлү, бирок биздегидей эмес. Мисалы биз азыр аябай көп тамак жеп атабыз, Кыргыздарда эмне көп? Той көп. Тамак жеп атабыз, денебиз бузулуп атат. Орустардын бир сөзү бар: в здоровом теле здоровый дух деп. Ошон үчүн дене менен кошо баары бир адамдын акылы, руху сөзсүз азап тартат. Ошон үчүн денеге да кам көрүш керек. Мисалы чыгыш өлкөлөрүндө, ошол эле Кореяда, балким Японияда, эгерде семиз болсоң жумушка албайт. Эмне себептен дегенде, өзүңдүн денеңе кам көрө албасаң, сен бизге иш деле кылып кыйрат бербейсиң деген ишеним бар да. Балким мунун тууралыгы бардыр. Мен мындай толмоч адамдарды капа кылып келген жок, бирок мен болгон бир фактын айтып атам жашоодогу. Американ президенттерин караңыздар, арасынан деги эле мындай башкачалары жок да, бардыгы келишкен, сын мүчөсү анткени ошончо элдин элегинен өтөт. Бул биздин жүзүбүз, бул биздин кайда болбосун күзгүбүз, биздин улуттун атынан сүйлөйт, ошон үчүн татыктуу болсун бардык жагынан деп ошондойлордун өздөрү шайлап алат. Адам руханий, интеллектуалдык, физикалык жактан бирдей мезгилде өнүккөнү өтө маанилүү. Анан текебердик деген ушундай нерсе, адамдын рухун талкалай турган нерсе да. Эмне үчүн шайтан бейиштен кулду? Анткени ал текебердик кылды. Болгон ылайдан жаралган адамга сажда кылбайм деп койду. Мен оттон жаралдым деп. Бирок от эч качан ылайдан артык эмес. Эмне себептен дегенде, отко буудай салсаң, арпа салсаң күйүп кетет. Ал эми арпа менен буудайды, картошканы же болбосо башка урукту топуракка салсаң, ал 10 эсе, 100 эсе, 700 эсе болуп кайтарып берет. Ошону да түшүнгөн эмес. Ошо текебердик үчүн анын күнөөсү эч качан кечирилбейт. Адам атабыз да күнөө кылды, бирок ал атайын кылган жок. Капыстан кылып алды, тобо келтирди, кечирими кабыл болду, Кудайга шүгүр, биз келатабыз. Ошон үчүн текебердиктен жараткан өзү асырасын. Текебердик деген ушундай нерсе, адамды сындырып кое турган нерсе. Айтат го, жаштык бул келген конок бир күнү кайтып кетет деп. Сулуулук да ошондой. Бекчейбейт деген бел бекчейет, чекчейбейт деген көз чекчейет жаш өткөн сайын. Бул каалайсың, каалабайсың ошондой. Бет тырыша, чач агарат дегендей. А бирок бир чындык бар. Адептин сулуулугу, ыймандын сулуулугу жылдан жылга чырайына чыгат. Ошон үчүн биз ыйманды да үйрөнөлү, адепти да үйрөнөлү. Көп өлкөлөрдө бар, көчөлөрүнө такыр түкүрбөйт. Түкүрүү деген бул философиялык да мааниси бар. Элиңе түкүрдүм, жериңе түкүрдүм. Ата тегиңе түкүрдүм деген адам менен кармашса болот. А биз болсо түкүрүп атабыз топурагыбызга. Бул топурак үчүн канча баатырлардын, канча кыргыздын чыгаан кырандардын каны тамган. Ошо түкүрүк менен кошо мекинге болгон суйурма чыгып кетип атат. Технологияны үйрөнгөн башка, илимди билимди үйрөнгөн башка, адепти да үйрөнөлү. Бир жака барганда бийик үйлөрдүн фонунда селфи түшүп коюп баса бербей, алардан бирдик алганча келели. Денебиз эле барып келбесин. Рухубуз да бирдеме алып келсин, акылыбыз да бирдеме алып келсин. Бирок ошол нерсе өзүдө калып кетпесин. Таркаталы, берели. Быйыл 2019 жылды ушундай максат койдук. Кыргызстан КМШдагы эң китепти көп окуган улутка айланталы деген. Бул президент кыла турган иш эмес, аким кыла турган иш эмес, губернатор кыла турган иш эмес, ар бир жаран кыла турган иш. Ошон үчүн китеп ачып окуйлу. Окуй бериңиздер, бирок окуп бүткөндөн кийин
Текчеге коюп койбостон аны рекламалаңыздар. Текчеге коюп сактагыдай, кызгангыдай китеп деген сенин жубайың эмес. Ал канчалык колдон колго өтсө, көздөн көзгө өтсө, ошончолук бага ачылат. Качан китептин багы жабылат, качан китепте кайгы болот, арман болот, чыккандан кийин чаң басып жатса, ага биз да жооп беришибиз келет. Ошон үчүн китептен акыл алалы. 2025 жылы дүйнөдөгү 10 мамлекеттин катарына кошулалы. Бул 7 миллион кыргызстандыктын бардыгынан талап кылына турган, колунан келе турган иш. Бул көпүрө куруш эмес, бул айфон чыгарыш эмес. Болгону китепти ачта оку. Оку, башкаларды окут, чөйрөңө таасир эт. Жок дегенде ушуну менен биз рекорд коелу. Өлкөгө пайда келтирели. Пайда келтирбесек жок дегенде зыян келтирбейли. Быйыл бир ишти баштаган, бир ишти таштаган жыл болсун. Түкүргөндү, какырганды, сөгүнгөндү, ыргытканды таштайлы. Китеп окуганды, китепти рекламалаганды, адепти жүргөндү, маданиятты үйрөнгөндү баштайлы.